Biz жашоонун оңолуусуну сырттан деп билебиз да турабы. Бирок ислам шариаты адамдын жашоосуну ошо ажатканадан, дааратканадан оңдой турган кылып койгон да. Оңолуу ошоктон башталат. Дааратканадан башталат. Байтул хала деп коет. Жалгыздыктын үйү. Жалгыз каласың да. Араб тилиндечи байтул хала деп, яны хала дегени жалгыз калуу. Ошол жерден Алла менен болгон мамилеңиз, тазалыгыңыз, жашооңуздун максаты дааратканадан эле башталып билинет. Чоң атам айтат эле, 1 литр суу кумганды көтөрүү үчүн аябай чоң күч керек депчи. Өтө чоң күч керек аны көтөрүп туруп ошо дааратканага истинжага көтөрүп барыш үчүн. Аны үчүн чечим болду, мен жашоомду оңдойм, мен намаз окуймун, мен даарат аламын, арам жашоодон чыгамын, адал жашоого келемин. Өтө чоң күч керек да ошо 1 литрдей сууну көтөрүп туруп истинжа үчүн дааратканага, ажатканага барыш үчүнчү. Ажатканага байланыштуу сиз менен биздин адабыбыз. Биринчиден ажаткана болуш керек. Кээ бир жерлерде алхамдулилла, бирок азыр Кудайыма шүгүр диндин берекети, өзгөчө даваттын берекети, түндүк, түштүк бири-бирине аралашып, маданияттар менен бөлүшүп, чет мамлекеттерге чыгып, даараткана курушту дагы үйрөнүп алдык да. Болбосо, үй бир тарапта, жарым километр наракка барсаң, тарапта 2 шипир деле мындайынан коюп койгон. 6 тарабынан шамал уруп турат, эптеп олтурасың, кайра качып чыгасың, туурабы? Ажатканалар ушундай эле да. Бир чоң шейхтерден бирөөлөр менен сүйлөшүп калса, аялы сүйлөшүп калыптыр да. Аялдарды айтсалар айтат экен, Кыргызстанга барганбыз. Кыргызстандык эркектер аялдарын жакшы көрбөйт дептир да. Көл тарапта болушкан экен да. Анан эмнеге мындай деп атабыз десе, себеби эркектер өзүнүн эркектигин кылып коет дейт. Өзүнүн напсыны кандырып алат да, андан кийин силерге условия шарт түзүп бербейт экен, жуунуп, гусул алып, тазаланып алганга депчи. Чыгып алып көчөлөрдө калчылдап ошо жакта жуунат экенсиңер, суук жерлерде сарайларга кирип алып жуунат экенсиңер. Силерди эркегиңер, күйөөңөр силерди жакшы көрбөйт деген экен да. Ошо сыяктуу урматтуу тууганым, биринчи ажаткана болуш керек. Биринчи гусулкана болуш керек, шарт болуш керек. Биз ошол аялды кабыл алдым деп алып аткандан кийин, ошол бардык буга шарт түзүп беремин деп кабыл алдык да. Өзүбүзгө машаалла жумалап баняларга барабыз, мончолорго барабыз. Ал жактарда каалагандай пилинг, силинг, массаждары менен эс алабыз. Ысык, суук кылып, тандап жүрүп барабыз, туурабы? Үйдө болсо кичинекей эле бир сарайдын четине коюп койгонсуз, анда дагы жашынып, эч ким көрбөсүн деп эптеп барып жуунуп келет да. Жок, шарт түзүп бериш керек үйдөчү. Колдон келсе, ошо өзүңүздүн спальный, уктай турган бөлмөңүздүн алдына, башкаларга аралашпай турган деңгээлде жууна турган шарт түзүп берсе жакшы болот. Аялдын табиятына өзү уяттуулук деген сыпат болуш керек. Уялыш керек андай нерседенчи. Ихтилам болдум дегенден, жунуп болуп калдым дегенден уяла турган адам болуш керек да. Ошо уятына жараша шарт деле түзүп бериш керекпиз иншалла. Ошо ажатканага байланыштуу адеп, ислам кандай адептерди бизге көрсөткөн. 21-чи адепке келген экенбиз, адашпасам, сүйлөшпө дейт. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل يمقت على ذلك رواه ابن ماجه. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун айткан. Эки адам даарат ушатып жатып, өз ара сүйлөшүшпөсүн, бири биринин ауратына карап. Анткени Аллах Таала мындай нерсеге ачууланат. Алланын каары келет. Экөө даарат ушатып атат, анан сүйлөшүп олтурат, авраттары ачык, авраттарына көздөрү түшүп турат, андай кылбасын деген. Демек бул жактан биринчиден авратты жабуу маселелери, өзгөчө дагы бул жерде сүйлөшпөсүн деп дагы, демек олтуруп алып сүйлөшпөсүн дейт. Даараткананын ичинде адеп ушул сүйлөбө. Кажетти батыраак бүтүрүп, ал жактан чыгып кетүү. 22-чи адеп, эгер даараткананын ичинде чүчкүрсө, чүчкүргөндүн өзү маданияты кандай? Чүчкүргөндөн кийин алхамдулиллах деш керекпиз да. Мактоолор, бардык мактоолор Аллага гана таандык, Аллага шүгүр деп чүчкүрүш керекпиз. Аны уккан адамга важип болуп калат. Алхамдулилла дегенди уккандан кийин ярхамукалла деп ташмит деп коет. Ага кайра жооп бериш керек болот. Алла сени өз рахматына алсын деп. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айткан, ситтатун лил муслим алал муслим ситтатун бил маруф, мусулмандын башка мусулманга
Başka Müslümanın жоопкерчилигинде 6 акысы бар деген. Bir Müslüman başka adamın aldığında 6 akısı var. Oşonun biri Ayuşa mitahida atasa kaçanda çüçkürse ağa taşmet aytı. Yarhamukallah dep aytı bu Müslümanın akısı. Anı veriş gerekmiş. Emne de aytat ekemiz? Yarhamukallah dep. Tuğra kıl olalı. Arğanday kıl örebiz kedeç. Yarhamukallahu. Allah sizde öz rahmatını algan bolsun. Degen duanı beret ekemizden. Anı uqqan adam, çüçkürgen adam ne det? Yahdikumullah ve yuslihu balakum. Allah sizlerdi tuğra jolga bagıttap, hidayatda bekem kılıp, işiңерди оңдосун деген kayra duanı beret da. İslam oşonday birbirine dua vermey, birbirine jakşılık kalamay. Köp İslam mamleketlerden aytılınat, başka gayri dinler, Müslüman emes adamlar kelip, bul jerde musulmandardı gördük, birok İslamdı görбөдүk dep ketишет экен да. Başka çet mamleketlerge, Европа başka жерlerге барып, ал жерлерде musulmanдар жок экен, birok İslam жашоосу бар экен деп. Özgöçe mına ушундай мамиледе, сүйлөшкөндө, бири-бирибиз менен болгон мамиледе кечиресиз, лав самахт. Бул ислам маданиятынан алынган нерселер де кечиресиз деп туруп анан кайрылуу да. Байке деп эле, булуң канча дебейчи. Ассаламу алейкум. Байке кечиресиз, бунун баасын айтып коесузбу, канча экен? Андай мындай, рахмат, Алла разы болсун, анда башка күн алат окшоймун депчи. Бул бардык исламдын маданияты. Ислам ушундай мамилени алып келген. Чүчкүргөндө эле канча дуа болот. Бири алхамдулилла дейт, экинчи ярхамукалла, бунусу кайра яхдикалла. Дараткана маселесиндечи. Даратканага кирип калып чүчкүргөндө эмне кылат экенбиз? İçинен алхамдулилла деп айтып койсун дейт. Тилден айтуу жок. Тилди кыймылдатпайбыз. Балким içten alhamdulillah деп айтып коебуз дараткананын ичинде. İçinen. Namazda da kede байкап калабыз, namazda турганда да içten окуп калабыз да. Allahu akbar деп кулак кактык. Allahu akbar. Анан кийин içinen кыраат кылабыз. Sana subhanakallahumma, auzu bismillah, Fatiha, Zam sure. Ушуларды окуганда оозду жабып эле ушинтип окулат да. Бул кыраатка кирбейт, бул туура эмес. Бул намаз жараксыз. Ооз кыймылдабай эле жөн эле көңүлдө окуу, бул көңүлдө ойлонуу болуп эсептелет, бирок кыраат кылды, окуду деп айтпайт. Окуу дегендин эң төмөн даражасы кайсыл? Качан окуду болуп эсептелет. Тасхихул хуруф, качанда тамгаларды дурустап, махраждары чыга турган жайларда тил ойносо, ооз ойносо да. Ошондо мына окуп атат деп айтылат. Купия окуп атат, бирок окуп баштады. Качан? Качанда ооздор кыймылдаса, ошондо мынакей окуп атат деген болот да. Жөн эле оозду жабып эле тура берип, анан мээде жаттаган нерсени эле чуркатуу, бул ойлонуу болот, бул кыраат кылуу болуп эсептелбейт. Андай намаз дурус эмес. Кыраат кылыш керекпиз. Купия деген эмне? Тамгаларды дурустоо. Өзүңүз укканга чейин, купиянын чеги. Алдыңыздагы адам угуп баштаса, эми жарыя болуп кетти да анда. Тамгаларды дурустап чыгарабыз, өзүбүз укканга чейин гана көтөрөбүз, үндү көтөрсөкчү. Өзү укпаганы деле жакшы. Оозу окулуп атат, бирок үнү угулбай атат. Үнү чыгып кете турган болсо, жок дегенде өзү уксун, бирок алдыга угулуп калбасын. Алдыда турган адам дагы уга турган деңгээлде окуп койсо, алдыда адам бар болсун, жок болсун, чегин айтып атабыз да. Ушул бир адам турса угуп коет да. Ошондой деңгээлде окуп аткан болсо, демек бул купияны жарияга алмаштырып салды болуп эсептелет. Купия намаздарда купия окуу, жария намаздарда жария окуу, бул важип болуп эсептелет, милдеттүү түрдө. Аны аткарбай койгон адам сажда саф кылыш керек болот. Ансыз эле намазды сажда саф кылбай койсо, намазы кемчиликтүү болуп калат, сурак берип калат кыяматтачы. Ошондон иншалла, тамгаларды окуганды да туура кылалы, кырааттына маселесин жакшылап көңүл буралы. Кийинки адеп, оң колу менен уяттуу жерлерин кармабоо. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллам: "Иза бала ахадукум фала яхузанна закараху би яминиhi" равахул Бухари. Имам Бухари рахматуллахи риваят кылган хадисте сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат: "Силердин бириңер качанда зара кылса, анда оң колу менен анда жыныстык мүчөсүн кармабасын" дейт. Демек уяттуу жерлерди оң кол менен кармамай жок, ал жака сол кол иштетилет. Сол кол иштетилет. 24-нчү адеп, оң колу менен истинжа кылбоо. Оң кол менен истинжа да кылбайбыз, кармабайбыз дагы. Кала Наби саллаллаху алейхи салам: "Вала ястанжи би яминиhi." Бухари риваятында башка хадисте пайгамбарыбыз айтат, оң колу менен истинжа кылбасын дейт. Демек оң кол менен истинжа дегени тазалануу. Кичи чоң зара кылгандан кийин тазаланганда оң колду иштетпейт экенбиз да.
Эгер кургатуу болуп кала турган болсо, сол кол менен кармап, ал эми оң колго кагазды алып туруп, анан кургатып коебуз. Качан жуу важип болуп калат, качанда дирхам өлчөмүнөн өтүп кеткен болсо, нажасаттын жуккан денеси, ошондо анда сөзсүз жууш керек болуп калат. Ал эми ага чейин дирхам өлчөмүнө жетпесе, дирхам дегени сууну алып туруп алаканыңызды куюп жайсаңыз, ушул жерде канча чогулса, могу манжалардын башталышы. Ошончолукка чейин эгер жетпеген болсо, анда кургатып койсо болот, жууш шарт эмес. Жууганда дагы жуккан жерлерди гана жуйбуз, башка жерлердин баарын чогуу дөңгөлөктөрдү чогуу жууп алып, анан ошо менен кайра бизде суук мамлекеттерге киребиз, кыш мезгили бар бизде. Анан кийин кайра ички кийимди да кийип, ошо менен суу болуп, анан ортодо ооруп простатит, башка ооруларды өзүбүзгө зулумдук кылсак, бул деле арам болуп калат. Этияттык кылыш керек. Мустахаб амал бар. Истинжа кылгандан кийин чүпүрөк колдонуу. Чүпүрөк же болсо азыркы туалетная бумага, ошолор менен кургатып алып туруп, анан кийин ички кийимибизди кие турган болсок, бул сүйкүмдүүрөөк, жакшыраак болот, жагымдуураак болот Алла Таалага. Өзүңүздү канча сыйласаңыз, ошончо Аллага жагасыз. Эң жакшы сый кандай? Күнөө кылбаңыз, өзүңүзгө райым кылыңыз. Ширк кылбаңыз, күфүрлүк кылбаңыз, арамга кадам койбоңуз, бидатка кадам койбоңуз, өзүңүздү сыйлаңыз. Ошондой эле дене деле аманат, ден соолук деле аманат болуп эсептелет. Чалпылдатып жуу бермей жок. Нажас жукканга чалык жуулат. Ал жерде жууганда бир сан жок. Ушунча сан менен жуусун, ошондо таза болот дегенчи. Көңүлүңүз, жүрөгүңүз айтат, болду таза болду дейби, болду таза болот. Негизинен жалпысынан 3 жолу жуулганда таза болот нажасат жерлерчи, нажастар. Ошондон өтө көп деле кайра ышкай бериш деле жок. Истибра кылуу. Тактап айтканда, заранын тамчыларын калбагандыгына жүрөктөн, канаттандыра турган, жүрөктөн чындай ток боло турган деңгээлге чейин зараларды чыгарып туруп, анан кийин истинжа кылуу. 26-чы кагаз жана суу колдонуу. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى بعد استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزلت هذه الآية في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية رواه أبو داود. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улуу Алланын бул айткан сөзү туурасында мындай деп айткан. Аятта Алла эмне дейт? Ал жерде, яни Куба мечит туурасында айтылып атат да, анда мечитте, таквачылыкка куралган мечитте ушундай эркектер бар, алар өтө тазаланганды жакшы көрүшөт. Жана Аллах Таала дайыма жакшы тазаланып жүргөн адамдарды жакшы көрөт деп Алла ошо мечиттеги, кайсы бир мечитти айтты, ошол мечиттеги адамдарды мактады, эмнеси менен? Өтө көп тазаланышат, жакшы тазаланышат, мыкты деңгээлде тазаланышат, таза жүрүшөт деди да. Пайгамбар ушул аятты чечмелеп айткан, бул аят Куба элдери туурасында түшкөн. Мединада Куба деген мечит бар. Амр ибн кайсыл уруу болчу? Амр ибн бирдеке деген уруулар болчу. Амр дегендердин уруусу да. Ал жерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага хижрат кылып көчүп чыгып бара жатканда Азирет Абу Бакр радыйаллаху анху менен чогуу чыккан. Чогуу чыгып, элдерден эки жол бар, бир тарабына кармалып калышы мүмкүн, бир тарабы тынчыраак. Ошол тынчыраак жолду пайгамбарыбыз тандаган. Пайгамбарыбыздын ыкмасы ушул. Ал пайгамбар толук Аллага таянган зат. Алла убада бергенсе Мединага барасың депчи. Бирок ошондой болсо дагы эки нерсе келгенде пайгамбарыбыз жакшы ыкма колдонгон. Эң жеңил жагыны тандаган. Жок, Кудайдан болот, эмнеге антесиң деп алып эле сала берген эмес да. Азирет Абу Бакр радыйаллаху анху менен башка жолго салып, тоолордун үстүнөн өтүп барып, Кубадан, ошонун алдынан өткөн да. Куба деп мурда кудук болчу. Кудуктун аты менен ошо жер аталып калган, ал жерде амырлардын уруусу турат эле. Ошол уруулар жайгашкан эле. Ошол жерге келгенде пайгамбар биринчи күнү келет, дүйшөмбү күнү. Дүйшөмбү, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күнгө чейин пайгамбар ошол жерде турат. Анан кийин дагы сапарын улап туруп, чыгып кетет, жолдо келатып туруп жума окуйт. Анан кийин жума күнү пайгамбар алейхиссалам Мединага жетип келген. Ошол жака турганда, Кубага барганда, ислам тарыхында биринчи мечит ошол жерде салынган. Жалпысынан алганда биринчи мечит бул Кааба. Харам мечитиндеги Кааба бул эң биринчи курулган. Балким кээ бир риwayatта бейиштен алып түшүрүлгөн. Бирок ислам тарыхында пайгамбарыбыздын заманасындагы биринчи пайгамбарыбыз курган мечит, мусулмандар курган мечит бул Куба мечити болуп эсептелет. Ошо пайгамбарыбыз ошо Куба мечити салган. Өзүнүн берекелүү колу менен михраб жактагы ташты өзү алып келип койгон. Кийин башка сахабалар келип жылдыр алган эмес ана таштычы.
Пайгамбарыбыз канча кыйналып чарчап келген. Бирок күч пайгамбарыбызда башкача бир күч бар эле да. Экинчи ташты Абу Бакр радыйаллаху анху койгон. Үчүнчү ташты Азирети Умар алып келип туруп койгон. Аны ушинтип олтуруп анан кийин мечит курулуп ошо мечит. Пайгамбарыбыздын адаты бар эле, 6-күн сайын Куба мечитке барып намаз окуп келчү. Кээде жөө барат эле, кээде ат менен улоочон барат эле. Анан айтат эле, ким үйүнөн жакшылап тазаланып туруп, Куба мечитке келип туруп, 2 рекет намаз окуган болсо, умра кылгандын сообун алат деп айтат эле. Яни мединалыктарга Меккеге кире алган эмес, бирок пайгамбарыбыз куш кабар берип койгон, жок, анын сообуну бияктан ала бересиңер депчи. Ушул жакка келип, атайын үйдөн тазаланып, жакшынакай даратты алып алып, гусулду алып алып, анан келип туруп Куба мечитке 2 рекет намаз окуп койсоңор, анда умра кылгандын сообун аласыңар депчи. Ошол Куба эли туурасында Алла ушул аятты түшүргөн дейт пайгамбар алейхиссалам. Алар кану ястанжуна бил маи, алар жөн эле кургатып койбостон, кесек ташты эле колдонуп койбостон, аркасынан суу дагы иштетишет эле дейт. Ошону Алла мактап атат. Аябай жакшы тазаланышат депчи. Жөн эле кургактатып эле койбой, чоң зарага киргенде аркасынан сууну дагы иштетет деп Аллах Таала мактаган. Алла таза адамдарды жакшы көрөт. Ислам дини тазалыкка куралган. Жөн эле тазалык эмес, балким ислам диндин жарымы, имандын жарымы бул тазалык деп айтылган. Бардык нерседе таза, сырткы нажасаттан таза болуу, өкүм берилген нажастар бар, сен даратсыздыксың, сен гусул жанабатсың деген тазалык менен жүрүү, адамдар менен болгон мамиледе таза болуу, күнөөлөрдөн таза болуу, жүрөктү Алла Тааладан башкалардан таза кармап, Алланы жүрөккө алып келүү. Ислам дини бул тазалыкка куралган дин болуп эсептелет. Ошондон иншалла не кылат экенбиз? Истинжада чоң зара менен болгондо суу менен истинжа кылып койот экенбиз. Анан кесек же дарат кагаз колдонсо, анда так санда колдонуу. Кала Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Ман истажмара фалютир." Равахул Бухари. Имам Бухари рахматуллахи риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: ким эгерде ажатканада кесек же бир таш колдонуп отурган болсо, эмне кылсын? Так санда кылсын деген. Так санда колдонсун деген. Мындайча айтканда 3 жолу арчыды, же 5 жолу, же 7 жолу деп. Шариатта тыюу салынган нерселер менен истинжа кылбоо. Кала Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Ла тастанжу бир равси ва ла бил изам." Раваху Тирмизи. Имам Тирмизи рахматуллахи риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Тезек жана сөөк менен истинжа кылбагыла" деп. Себеби сөөктү айткан бир тууганыңар жиндердин тамак ашы деген, аны менен истинжа кылсаңар болбойт деп. Сөөк менен алар азыктанат деп. Ал эми тезек эмнеге болбойт? Себеби тезек өзү нажасты кетире албайт. Өзү нажасаттан жасалат, кыктан жасалат. Ал нажасат кетире албайт. Бул нерсе менен истинжа кылсаңар болбойт деген. Демек, колдонула турган нерсе, кадыр бартуу нерсе, нажасат нерселер менен, тамак аш, азык аш нерселер менен истинжа кылса болбойт. Ажатканадан оң бут менен чыгуу. Фатава Алимгарияда келген, Фатава Хиндияда даратканадан чыгып жатканда оң бут менен чыгуу бул мустахаб дейт. Киргенде сол менен киребиз, чыгып жатканда оң бут менен чыгабыз. Даратканадан чыгып төмөнкү дубаны окуу. Гуфранака деген дубаны окуу. Кандай дуба экен? Гуфранака. Окуйбуз буну бардыгыз. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه أبو داود. İmam Abu Dawud rahmatullah rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz aytat, Ayşe nevz rivayet kılat. Peygamberimiz daratkanadan çıkkanda gufranaka dep aytat ele. Anın kotorması ya Allah sağa şükür degen söz. Ya Allah sağa şükür de olup daratkanadan Peygamberimiz çıkat ele. Kebir kotorma var gufranaka degende ya Allah senden geçirim surayım dep da kotorsa olur. Mastar dep koyat yani astagfiruka gufranak. Men seni geçirim suroo menen senden geçirim surayımın degen manide da kotorsa bolot. Бирок ал жерде чоң бир критика түшөт, кандай? Пайгамбарыбыз анын мурдакы жана кийинки күнөөлөрү кечирилген зат. Лиягфиралакаллаху ма тaqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar. Мурдакы жана кийинки күнөөсү жок, пайгамбарыбыздын күнөөсү кечирилген. Маасум, күнөөдөн сакталган зат. Эмне үчүн кечирим сурайт деген анда суроо түшүп калат да. Эмне үчүн даратканадан чыгып атканда пайгамбарыбыз Алладан кечирим сурап чыгып атат. Ар кандай жооптор менен, жолдор менен жооп берилет. Birinci misal cevaplardan biri, Peygamber Aleyhisselam ne için geçirim surады? Til daima Allah'ını esteş gerek. Allah'ını daima Allah Teala meni estebele koygula degen emes, zikran kathira, köp estö menen estegile degen.
Каякта болбогула мени эстегиле деген. Мени унутканга силерге рухсат жок деген. Алла бизди унутуп калган жери жок да туурабы? Ким эгерде көз ирмемчалык дагы мен көз жумуп ачканчалык бир секунда мен Аллага муктаж эмесмин десе, ал капыр болот, имандан чыгат. Yani Allah бүткүл аламды кармап турат. Түбөлүккө кармап турат, бардык нерсени жоктон пайда кылып туруп. Эми Алланы унутуп койсок бул жарашпайт да, дайым Алланы эстеш керекпиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажатканага кирди. Киргенден кийин ал жерде тил менен Алланы эстесе, зикир кылса болбойт. Бирок жүрөгү Алла менен алек. Чыкканда гуфранака, я Алла, кечир, тилим сени эстебей калды. Тил менен сени зикир кылбай калдым. Сени эстей турган сөздөрдү тилим менен айтпай калдым. Ошон үчүн я Аллахым кечир деп, ошон үчүн кечирим сурап чыккан дейт алымдар. Ошого кечирим сураган дейт. Демек, каякта болуп Алланы эстеш керек. Кээде айтып коет, байняда Алланы эстебегиле, дааратканада Алланы эстебегиле, жок, жүрөк дайым Алла менен алек болот. Кээ бирлер кирип алып дааратканада отуруп алып, башка нерсени ойлонгондун аракетин кылат, Алланы эстебейчи. Астагфирулла, шайтан ошока кирсең эле Алланы эстете берет депчи. Алланы дайыма эстейбиз. Каякта болбойт. Ал унутулуп калбайт, ахирет унутулуп калбайт, өлүм унутулуп калбайт, тоба унутулуп калбайт. Каякта болбандай сезим болот адамдачы. Аллага таяныч унутулуп калбайт, көрүп билип турат деген сезим чыгып кетпейт жүрөктөнчү. Алланы эстейт, бирок тил Алланы эстебей калды дейт да. Кээ бир алымдар мындайча жооп берет. Пайгамбар алейхиссалам дааратканага кирди. Дааратканага киргенде мисалы имандуу адамдын абалы кандай? Эгерде бир устаке бияка кире турган болсо, дароо нени карайт? Курулушту карайт. Туурабы? Өзүнүн кесибине жараша да. Карап, охо, андай кылыптыр, мындай кылыптыр, дароо ошо боюнча ойлонот. Эгерде дагы бир башка бир спонсор болуп жүргөн адам, кайрымдуулук иштер жасап жүргөн адам кирип калса, ал кирип эле ким курду дейт, ким салды, канча кетти, кандай кылды дейт туурабы? Ар кандай да ар ким өзүнө жараша. Пайгамбарыбыз иманга толгон адам. Дааратканага кирди. Жакшы эле жеген нерселер кандай абалда чыкканын көрдү. Деп туруп, адамдын ички дүйнөсү ушуга түртөт. Я Алла, сыртым жылтырап жүргөн менен, бирок ички дүйнөм сенин алдында кандай? О, ички дүйнө кандай сенин алдыңда? Сырткы абалым го ушу тери менен эле өзүнчө красавчик болуп жылтырап олтурам. А бирок мо ички дүйнөм кандай? Деп ошо ички абалына Алладан кечирим сурап чыккан дейт да. Я Алла, кечирчи депчи, ички дүйнөбүздү да таза кылчы деп кечирим сурап чыккан дейт. Кээ бир алымдар айтат, пайгамбарыбыздын Алладан кечирим сурап ажатканадан чыкканынын себеби бул жеген нерсеңден жеңил желпи бошонуп алуу Алланын чоң бир неаматы. Алланын берген чоң белеги. Зара чыкпай калсын, жеген тамагың чыкпай калсын, кандай кыйынчылык болот болчу. Аллахым жеңил желпи бошондуруп атат да. Ошол неамат Алланын берген чоң бир белеги. Алланын берген белегине шүгүр кылууда, рахмат айтууда дайыма кемчилик кылабыз. Рахматты кандай айтыш керек болсо ошондой деңгээлде айта албайбыз. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалам дааратканадан чыгып баратып, гуфранака, я Алла, кечирчи, сени канча неаматың көп, бирок биз рахмат айта албай атабыз деп чыккан дейт да. Ошон үчүн гуфранака деген дейт. Качанда гуфранака деген сөздү я Алла сен кечир деп которо турган болсок. Бирок экинчи да котормосу бар бул. Ушул жооп туурарак болот. Гуфранака дегендин мааниси я Алла сага шүгүр айтам деп которулат. Кечирим сурайм эмес, шүгүр айтамын депчи. Ушул тамак ашым жеңил желпи бошонуп алдым. Я Алла сага шүгүр деген сөз. Эмне үчүн? Себеби арабтар гуфранака ла куфранака деп гуфранды куфранга, шүгүрсүздүккө каршысында иштетет. Демек, сага куфрандык кылбайм, сага нашүгүрдүк кылбайм, сага гуфран кылам, яны сага шүгүр кылам деген маани болуп калат. Ошондон гуфранаканын мааниси я Алла сага шүгүр кыламын деп чыккан. Себеби экинчи дуа бар, пайгамбарыбыздан риваят келген, не деп чыккан? Алхамдулиллахиллади азхаба аннил аза ва афани. Менден ызаны кетирип, мага амандык берген Аллага бардык мактоолор болсун деп пайгамбарыбыз башка дуада мактоо менен, шүгүр менен дуа кылган. Демек, ушул дуасы дагы гуфранаканын мааниси Аллах Таала сага шүгүр экендигини бекемдеп турат деп негизги туура жооп ушулардык. Түшүнүктүү? Кандай чакта дагы дуаны айтып чыгат экенбиз иншалла. Гуфранака деп. Демек, оңолом деген адамга, иманы жүрөктө бышкан адамга дааратканага кирип чыккан эле жетиштүү да. Тоба кылганына, оңолуп калганына, Алланы эстеп калганына даараткан эле жетиштүү экен да. 4 айда абатка чыкпай эле дааратканага кирип чыксаң эле уже астагфирулла менен чыгат экенсиң да. Жашооңо астагфирулла деп баштайт экенсиң. Истинжа кылгандан кийин колун топурак же самын менен жууп алуу.
Истинжа кылгандан кийин, по большому олтуруп истинжа кылды. Анан не кылсын дейт? Колуну самын же топурак менен жууп алсын дейт. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض رواه أبو داود. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ajatxanaga kelgende çopodon bolgon çögüнгө su alıp geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istinja kılıp kolun toprakka sürttü deydi. Demek istinja kıldı. Anan keyin kolun toprakka sürtüp koydu deydi. Demek jыт жана башка нерсе ошону кетирип коюш үчүн топуракты иштетүү же болбосо азыркы учурдагы самындарды колдонуп коюу дагы бул истинжанын адебинен болуп эсептелет дейт. Гусулга байланыштуу адептер экен, буну кийинки сабакта кылалы. Бүгүнкү болобу? Аллахым баарыбызга иншалла амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Адептерди сактайлы иншалла. Жашоодон адептер көп чыгып кетет. Адеп менен ислам дининин чырайы болот иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.